Менин жолдошум дейт, интернеттен көрүнгөн кыз менен сүйлөшөт экен. Өзүм да көрүп көп уруш болду. Бирок адатын койбой койду. Эки балалуу болсо дагы эмне кылыш керек, башымда жетпей калды дейт. Кыйын маселе азыр моундай учурда арам нерсе кичине көбөйүп, мындай адамдын ыйманы кичине алсыраган сайын ушундай нерсе көбөйө берет экен. Эң биринчи маселе адам баласы ыйманын күчөтүш керек. Ыйманды күчтүү кылып, анан жакшы чөйрө күтүш керек. Жородос, бул эркек адамга деле, аял кишилерге деле бирдей керектүү нерсе. Аял дагы жакшы чөйрөлөрдү күтүш керек. Ушактай турган, артка тарта турган, же болбосо мындай бир күйөөнү кантип башкарып алыш керек деген, же болбосо канткенде ушундай деп эле байлыктын бир кулу болуп кала тургандай эмес, алдыга сүйрөй турган, ыйманын, акыл эсин, деңгээлин, жакшылыкка жарчы боло тургандай, эркек адам дагы, аял киши дагы жакшы шериктерди, жакшы досторду күтүп, жакшы чөйрөнү издеш керек, ошону көксөп, аракетин көрүш керек. Бул биринчи маселе. Демек, адам ыйманын күчөтүш керек. Адамдын ыйманы азайгандан кийин, ыйманы кичине солгундап калгандан кийин, ушундай шайтан моюнга чыгып, башка чыгып, ар кайсы жаман ыплас иштерге ушинтип түртө берет да. Биринчи ыймандын аракетин көрүш керек. Анан ыйманга ошол чөйрөнүн таасири чоң. Бул Кур'ан-ы Каримде дагы, хадисте дагы, аалымдарыбыздын сөздөрүндө, атүгүл элибиздин нускалуу кебинде дагы макалында сыныктан башкасы жугуштуу дейт. Адам өзү канчалык жалгыз аракет кылганы менен жалгыз тал дарак болбойт дегендей, токой болбойт дегендей, бул жалгыз адам көпчүлүк чөйрөсү жаман болуп турган болсо көпкө узай албай калышы мүмкүн. Чөйрөгө маани бериш керек. Бул эки. Анан үчүнчүсү, эгер мүмкүнчүлүк болсо, ошол дааватка чыгып турса, мисалы күйөөңүз көчмө медресе болуп атпайбы, туура тартип менен, аалымдар менен чыкса, тартиби менен, анан экинчиден үй бүлөлүү мастурат жамат деп коет ошого. Же болбосо мына чоң аалымдарыбыздын сабагына каттап турса, Апчык устазыбыздын мисалы жума күнкү Бишкекте болсо баянын калтырбай барып угуп турса, коомдогу болуп аткан зарыл маселелерди ушундай ийне жибинде иреттеп түзүп берет. Ошол аптадан калбай жумага барып турса, мунун өзү акыретине дагы, дүйнөсүндө, жан дүйнөсүндө, үй бүлөлүк тынчтыкка дагы жете турган чоң азык сабак болот эле. Мисалы. Мунун далили каякта? Кур'ан-ы Каримде Аллах Таалам асыр деген сүрө бар. Жалпы асыр намазына дейт кээ бир тафсир аалымдары, жалпы убакытка, жашоого деп айтат да. Ушинтип жалпылай айтканыбыз дурус болот. Асыр сүрөсүн түшүргөн. 3-чү мазхабтын ээси Имам Шафии айтат. Аллахым ал кишиден 4 мазхаб ээлеринен жалпы ыраазы болсун. Эгерде Кур'ан-ы Каримде ушул гана асыр сүрөсү түшсө, калган 113 сүрөнүн түшүшү биз муктаж эмес элек. Анткени бул сүрөнүн касиети, камтып алган мааниси абдан терең. Жашоону кантип жашоо керек, кантип өмүр кечирүү керек, мындай кыскача конспектлеп жыйынтыктап койгон дейт. Ошол асыр сүрөсүнө көз чаптырсак, Аллах Таалам айтып атпайбы, убакытка, жашоого ант дейт. Мына жалган дүйнөгө ант. Иннал инсана лафи хуср. Момун адамдар же капыр кайырдендер эмес, жалпы адамзаты, адам баласы жоготууда, кайгы, касиретте, кыйынчылыкта өмүр сүрөт дейт. Бул жашоо оңой эмес экен да. Канча деген сыноолорго толгон жашоо. Бири кем жашоо. Бирөө балагазар, бирөө балалуу болуп туруп баласынын кадырына жете албай атат. Бирөө байкуш кедей, үйлөнөйүн дейт, адал өмүр сүрөйүн дейт, ошого мүмкүнчүлүгү жетпейт. Бирөөнүн аялы бар, түнү ошол башка кыздар менен сүйлөшүп жүрөт. Бири кем жашоо, жалган жашоо. Кыйынчылыктарга, сыноолорго толгон жашоо дейт. Бирок албетте Кудай Таалам жакшылыктарды берген, маанайды чөктүрүп колго ушуруп калбаш керек. Демек, бул өмүр жалган, өзүнүн адамды жалган болгон ушунчалык кайыптан, чыныгы акырет жашоосунан, акыйкаттан жүзүн баягындай бурдуртуп, эмне кылат дейт, азгырып коет дейт. Кимдер гана азгырылбайт, туура өмүр кечирет? Иллаллазина аману, ыйман келтиргендер. Бирок биз мусулманбыз го, жүрөгүндө ыйманы бар го. Анча-мынча жума намазга барат, бирок тигинтип кыздар менен сүйлөшүп коюп атат. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таалам о ыйман келтиргендер, амину, ыйман келтиргиле дейт. Бул дегени ар дайым ыйманыңарды күчөтүп тургула дейт. Адамдын ыйманы дагы мындай таасирленип турат экен да. Эмне үчүн күн сайын илим алабыз? Эмне үчүн күн сайын билим алабыз? Эмне үчүн жакшы чөйрө күтөбүз? Эмне үчүн улуулардын сөзүнө кулак салабыз? Эмнеге күн сайын изилденебиз? Эмнеге күн сайын кечеки күнүбүз бүгүнкү окшобош керек? Бүгүнкү күнүбүз кечегүнкү окшобош керек? Эмнеге? Унун баардыгы адамдын акыл эси, илими, билими, илимий деңгээли, адамдын аң сезими таза, адамдын ыйманы күчтүү болуш үчүн дагы ага камылга
кам көрүш керек. Демек ыйман келтиргендер гана дейт. Ыйманын күчөткөндөр жакшы амал кылгандар. Адамдын ыйманы кантип күчөйт? Жакшы амалдарды кылганда. Ошол күйөөңүзгө жакшы тамак аш жасап берип, сонанып ушул намазга барсаңыз, мүмкүн болсо дааватка чыгып турсаңыз, тартиби менен жакшынакай аалымдардын эрежесинен чыкпай түзүп берген, анан ушундай жакшы мажлистерге барсаңыз деп, жакшы амалдарды кылуу бул экинчи. Адам ушундай кыйынчылыктардан сурулуп чыгуу үчүн. Үчүнчүсү ар дайым акыйкатты көздөн кайым кылбай, акыйкатка карап туураланып жашоо. Бул жашоо эгерде ар кимиз ошентип эркектер аялына көңүл бурбай, никесиз аялдар менен сүйлөшө берсе, аял деле өз учурунда күйөөсүн сыйлабаса, мээрин бербей калса, ошентип ортодо араздашуу болуп, мамиле суздап, алыстап кете берсе, кандай болот анда? Ошол адам акыйкатка карап түзөлүп туруш керек болот. Чоң акыйкат бул биздин шариятыбыз туура кылк мүнөз, тасаввуф эрежелери. Анан акыркысы бул бизге өтө абадай зарыл. Төртүнчү амал ыйман, жакшы амал кылуу, акыйкатка түздөлүп жанаша жашоо. Төртүнчүсү сабырдуулук менен өмүр кечирген. Сизге азыр ушундай суноо келип атат, карап көрүш керек адам. Өзүнөн биринчи издеш керек. Күйөөм психология илиминде, бул исламда бар. Мына Асхарда дагы атайын куллият нафста психологияны окутат. Курандын, сүннөттүн, алымдардын, шариаттын негизинде, эрежелеринде. Ошол жерде айтылынат, эркек менен аял, мына оң колдо эркек, сол колдо аял зат десек, үйлөнгөндө экөө бири-бирине ушинтип кызыктар болуп, жакын болуп турушат. Мезгил өтө, убакыт өтө, анан эгерде аял киши өзгөчө балалуу болгондон кийин, табиятта ошондой экен, аял киши баласына, бала чакасына көбүрөөк көңүл буруп калганда, мурда алып келген сезимди, жылуулукту эркек мурдагыдай көңүл бурулбай калгандан кийин, эркек адам анын ордун башка нерсе менен, ыйманы алсыз болгон учурда башка арам нерсе менен толтурууну көксөп калат экен да. Ыймандуу болсо, жакшы амал кылса, ал сабыр кылып, нафсин жеңип калат. Чөйрөсү жаман болуп, ыймансыз болсо, аял киши жана бала чакасына башкага көңүл буруп калган себептен, мээримди бербей, жылуулукту бербей калган себептен сүйүүнү, эркек адам тетири жакка кетип калат экен да, ыйманы жок учурда. Ошого сиз дагы аракет кылыңыз, күйөөңүздүн көңүлүн алууга, кандай болгон учурда дагы эми бала чакалуу болгондон кийин бул жашоо, өмүр сиздердики. Ошол себептен күйөөңүздүн көңүлүн алууга тырышыңыз. Мен ишенем сизге, бирок дагы да аракет кылыңыз. Жакшы сөздөрдү сүйлөп, көңүл буруп, маани берип, сиз жылуулук бериңиз. Никедеги жылуулук сырттагы арам, жанагындай сүйлөшүүдөгү жылуулуктардын алдыганча ызык турат. Никенин касиети күчтүү болот. Бул шариатта өкүмдөрү чоң, аябай. Ошого жылуу сезим берип, көбүрөөк көңүл буруңуз. Анан саарлык деп коет. Мына Рамазан келип атат, багымдаттын азанынан алдыңкы учурда, түндүн 3-чү бөлүгүндө акыркы Кудайга жалбарып, тахажжуд намазында 2 рекат окуп дуа кылыңыз. Бул учурда дуа кабыл болот иншалла. О Кудай, мени дагы күйөөмдү дагы туура жолдо бекем кыл. Ушул арам мамиледен күйөөмдү тыя көр, жакшылык бере көр, үлгүлүү ата эне болсо экен деп, Ошого Кудайым буйрса аракет кылыңыз. Анан жанагы башында айтылган нерсеге дагы күйөөңүзгө айтып, ошол жакшы жолго себепкер болуңуз.